Birinci gol Dostok komandası alıb geldi. Göz açıp 4-3 minuta da peki geçecek Fars komandasından Dostok komandası da Gözükçe üstüleşip kanal ilişkili Yim Hakk'ta ilişkili Yetkilden başlıyor. Aykılı falan. Büyük bahsettiğim yaşlarla Kuyruk'ta şu baldan birinci bir oyunu Kümesi'de. Kayseri komandanın
Адылбек Акжал менен ошол бирге демек Овати итке жетпегендер болсо айтасын дейт анан азыр кийинки оюнда кайсы экенин азыр мен анда иште берейинчи азыр. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле Майдыбашев Ташы 4-номурдагы япончугу менен өзү бирге бир оюндан алып чыгып берип Байышка өткөзүп берди. Мына Байышка азыр капитан командасы, достук командасынын Золотой деген Золотой деп айтылган экен, бирок аябаганда күлүк жаңы келген аттарда мынакей эми Байыш кайрадан өзүнүн командасын сүрөп токмоктуктардын тайгазанын камалап бара жатат. Кудай сактайбы. Мынакей эми ушинтип 3-чү голдагы 3-чү упайдагы достук командасы өзүнүн эсебине жазып алды. Байыш Ниязов 3-1 туган достук командасындагы ушу үчөө тең бир-бирден биринчи эле бөлүктө бирден улакты тыштап өзүнүн командасын алдына сүрөп чыгышты. Мына ушинтип карасаңыздар, аттардын урдурганына, ат салганына карабай чаап келатып кулак энген бул эми көк жалдык. Азыр болсо Бактияр жакшы эле улакталды эле, бирок жеке каршы кайрадан жекеме-жеке. Кечээ биз көп айтып кеттик эле ушул жекеме-жеке оюнунда азыркы аябагандай чоң оюндарда көпчүлүк бөлүгү ушул жекеме-жеке менен өтүп турган болду. Болбосо жерде жаткан улакты бардык 8 бала бирине бири алдырбай атайын иштеп чыккан, атайын үйүнөн жазалган баягы өздөрүнүн тапшырмалары менен, тактикалары менен иштешет, дагы улак алдырбаган аракет кылышты. Мынакей эң негизги эле азыр көкбөрүдө ушул болуп калды. Акжал менен азыр Келимбеков Адылбек ортодон алып чыкты. Жок, бул Талабекұлы Кубан экен, 8-чи катар санындагы дагы жаш бала, 94-жылкы акырын ойнобосо бул жерде мындай жерде бирок эми көкбөрү ойногонго ушундай бел байлап чыгат бул жигиттер. Анча-мынча нерсеге көңүл урбаган жигиттер. Оюн бүткөндөн кийин ошо колунун, бутунун, белинин ооруганы ошондон кийин билинип, ага чейин азартка кирип алган жигиттер. Мынакей азыр кесмейлер. Кайрадан жогоруда айтып аткан ошол жекеме-жеке оюнда ар бир кирген жупка 2 оюнчуга 2 минутта берилет. Ошондо дээрлик кээде 10-15тен аут кайдамайлар болуп бире-бире жекеме-жеке ойноп калышат. Ушундай бир бөлүк толугу менен эле дээрлик көпчүлүк бөлүгү ушул жекеме-жекеде ойноп калат. Демек бул негизи эки команданын тең күчтүүлүгү, эки команданын тең бирине бири татыктуулугу кайрадан Токмок командасынын Кубан аттуу Талабекұлы Кубан япончуктен кайра сууп алды. Жеке-жеке мезгил командасына сүрө мынакей бет бардат өнөктөштөрү булардын дагы улакты алганы кечээки Нарын командасындай болуп улак алганы, улакты казанга жеткизгенин баардыгы жакшы болду. Бирок ошол бүкүл эле защитаны коюп кармаган бири торогон балдары ичине тажрыйбанын астык болуп атабы.
азыр эми ат салып катуу чаап келип урдуруп койду. Улакты Токмок командасына берип калыс такымга баскандан кийин башташ керек. Ошо жогоруда айткандай катуу чаап келип ат салып 2 метр 3 метрден андан ашырып келип чаап келип урдурса, бул жоо боюнча жазым мамысына кетиш керек. Бул болсо Бөкөнбаев Рамзат 1990-жылы төрөлгөн. Бул жок, Бактияр экен, 5-жылғы Жабагиев Бактияр өзүнүн рекорд деген аты менен. Эми токмоктуктарда мүмкүнчүлүктөр бар, алар азыр көптүктө ойноп атышат. Азыр болсо Бактияр, мынакей Талайбек уулу Бактияр, Баку Калан командасынын көптөгөн ийгиликтерге алып келген Баку мына кайрадан ушу Достук командасына 4-чү упайды алып келди. 4-чү упай. Талайбек уулу Баку кечээ Талас командасы менен ойногондо көп негизи көп деле көрүнгөн нерселе. Бүгүн болсо мынакей өзүнүн командасына дагы Кыязовдорго көйрөгулаш эле 4-чү улакты алып келди. Ушу минген аты Месси экен. Бул дагы билесиздер, мурунку кабыланда ойноп жүргөндө Месси деген атты минчү аябаганда жакшы. Ал Месси азыр ушу Көкжал Аламедин районунан келген Көкжал командасында ойноп жатат. Улак кайрадан ортого берилди. Мына улакты Султанбеков Бабуш мынакей будагы аябаганда чоң улакчы экен. Өзүнүн Белый деген аты менен алып алып мынакей 5-чи улагына кетип баратат. Ошентип аба ырайы дагы кечээкиге караганда жакшы болгондуктан жерде тоборсуп калды. Улактагы суу болбой ушу протокол боюнча 35-37 килограмм болсо ошол салмакта ойнолуп атат. Кечээни өзүңүздөр билесиздер, аябагандай улактагы суу болуп чыйралып оор болуп калган балдарга көтөрүшү кыйын, басышы кыйын болуп аткан. Бүгүн болсо мына ушинтип жакшы аба ырайында, жакшы маанайда жакшы бир Достук командасынын бүгүнкү бактысына жакшы оюн болуп жатат. Эми Токмоктон келген оюнчулар да жаш балдар экен. Тока баардыгы 20 жаштын тегерегинде балдар, 20-га чыга элек балдар да бар экен. Бул балдарга дагы ийгилик каалап кетебиз. Эми көч бара-бара оңолот. Мүмкүн быйыл болбосо дагы эмдиги жылы Кудай берсе болсо күзүндө бул балдар дагы тажрыйбалуу жакшы оюнчулар болуп калышат. Кышката жер улакты ойноп. Кайрадан эле Талайбек уулу Бактияр болсо ошол Чүй областындагы Байтик айылынан төрөлгөн. Барыстар жакшы билесиздер, мына ушинтип 6-чы улакты дагы өзүнүн командасына алып келди. Эсеп болсо 6-0, 12-чи минута өттү. Эми бирке баягы Bunlar yaş ballar. 17, 16 yaş. Ушул Токмок командасынын балдарына дагы терең ыраазычылык айтса болот. Ошо 17 жашка, 20 жашка чыга элек балдар тажрыйбалуу ушу Достук командасынын балдары менен тең тайлашып, буларга улакты жерден биринчи көтөрүп атканына буларга дагы таң берсе болот. Такей өркүнүү өсүшү балдар. Кайрадан эле Султанбеков Бабуш өзүнүн Белый менен улакты басып алды дагы. Кайрадан Токмок командасынын казанын көздөй чаап жүрүүдө. Ушинтип 7-чи улак 7-чи улакты салып кетишти. Эми ошо Бабуш Султанбеков 1983-жылы төрөлгөн жигит экен. Бул ысымды эми ушу көкбөрү сүйүүчүлөрү быйылдан баштап жаңыдан коо баштады. Бирок Достук командасы бар билесиз, раздольный айылында кышы менен ошол жер улак, казан улакты ойноп келишет. 8-чи номурдагы Ниязов Кыяз кайрадан улакты басып алды. Эми азыр көрөсүздөр, эми
кыяз деле казанды көздөй Шашпаев ушул ат ойнотобу деди келе, бирок мынакей өңсөр көрүп турасыздар 8-улакка өзүнүн алдындагы Гүл Сары деген аты менен мынакей 8-улакты салдырбай Токмок командасы жаш балдар кайрадан Казандан сууруп чыкты. Негизи ушул 3-төн 2-си, 4-төн 2-си, 4-төн 3-ü түшүп калса улакка анда убакты калысы түштү деп эсептейт. Азыр болсо эми сууруп алганга ошо 2 шерага түшпөй алганда сууруп алса да бул эреже боюнча мүмкүн экенин баарыбыз билебиз. Аттар Казандын түбүнө келгенде ушул киймейлер коробка деп коет, ушул коробкалар башталганда киймейлер, кесмейлер башталганда ат жыгылат, ат менен ушул бала да жазылат. Эми бул көкбөр ойнойм деп чыккандан кийин бул нерсеге да кеп маани деле бербей калат жигиттер. Жекеме-жеке кайрадан эле Акжалы менен Адылбек чыкты Токмок командасынан. Ошондой эле япончу менен Таши, Майлы башы Таши, ошол кече дагы Талас командасы менен ойногондо ошо Таши көптөгөн улактарды жекеме-жекеге алып чыгып бердилер. Ахиллес менен тең тайлашкан япончук өзү кишиге болгон болсо, бирок аябаганда карлы кырды жылкылар менен мынакей Абул Талабек уулу Кубан экен. Бүрөн деген ат менен азыр бүгүнкү биринчи оюнда ошо Талабек уулу Кубан жекеме-жекеде 3-4 жолу алып чыкты. Тилекке каршы убакыт бүтүп калды. Эми кийинки жупка мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде азыр эмне болуп калды? Сейитмакул уулу Мурат Тансор деген аты менен айып мамысына жөнөтүп жиберди. Бизде ошо ортодон чыга электе кирип, айланпанын ичине кирип койгон үчүн чыгарды окшойт. Ошол айланпага киргенге эки оюнчунун улакты сырттыбыздай ап чыккан чейин болбойт. Ошентип Таши ортодон алып чыгып өзүнүн командасына 8-улакты алып келди. Өзүңүздөр көргөндөй бул оюндон деле эми тагдыр чечилип калды окшойт. 8-0 биринчи таймдын аягына келип калдык. Эми ошол Токмок командасынын команда жетекчилери, команданын машыктыруучулары бекулуктар аты жазылбай калган экен. Өздөрүнүн оюнчуларына азыр эми кандай кылып ойнош керек экенин, Достук командасынын биринчи бөлүмдө ким эмнеде ойноду, кайсыл ат менен кайсыл атты тосуш керек экенин, ким чыгыш керек экен, ким басыш керек экенин азыр эми айтат болсо керек. Кайра Бактияр алды Баку. Ошол Бакуну баарыбыз тең жакшы билебиз. Калан командасына өткөргөндө ошол Месси деген ат менен аябагандай кызыктарды көрсөтүп, Месси дагы ойногон ат эле. Баку 9-улакты өзүнүн командасынан 9-улагын өзүнүн эсебинен 3-улакты жазып командасын алдын өстө сүйлөп чыкты. Ошо Бакуну болсо атты чаап баратып өзү кичинекей эле бала, бирок өзүндө болгон чоң улактарды ошо атты чаап баратып алыстан алып аткан жакшы өнөрлөрү бар. Тогуз 0 20 мүнөттүк биринчи тайм аяктады. Азыр эми кыска убакыттан кийин 10 мүнөттөн кийин кайра экинчи тайм башталмакчы. 17 март 21
мартка Норус байрамына карата уюштурулган көкбөрө боюнча Кыргызстандын биринчилигинин экинчи күндүк тандоо туру. Экинчи күндүн биринчи оюну экинчи тайм Токмок командасы менен Ош облусунун Достук командасынын беттешин көрүп жатабыз. Мынакей эсеп болсо 9-0 Достук командасынын пайдасына. Азыр Ниязов Баеш улакты жылып алды, бирок Токмокко каршы ошол аттан түшүп улакты жерге таштап калды. Биринчи таймда өзүңүздөр көрүп болгондой эле улак жерге дээрлик түшкөн жок. Бул болсо ошол эки команданын күчтүүлүгүнүн себеби. Ортодо эмчил балдар, шамдагай балдар улакты эңип алып басып жакшы оюн көрсөтүп аткан. Азыр эми улак түшкөндөн кийин калыс 1 минут убакыт бериш керек. 1 минутта улак эгер жерден көтөрүлбөсө, кайрадан айланпада жекеме-жеке бирге бир оюн башталат. Мынакей азыр 9-0 жекеме-жеке. Биз болсо эми акырындан бир жолу биз болсо эки команданын балдарын тааныштыра кетелик. Бүгүнкү команданын фаворити деп койсо да болот. Ошол Достук командасы биринчи номердо Ниязов Баеш, экинчи номердо Султанбеков Бауш, үчүнчү Исаков Айбек, төртүнчү Майлыбаш Ташы. Мына ушул бала кечтен бери япончук менен жекеме-жекеде ойноп атат. Бешинчи Жабагиев Бактияр, алтынчы Бөкөнбаев Рамзат, жетинчи Талабек Баку, сегизинчи Ниязов Кыяс, тогузунчу Алсеитов Жишан, 10-чу Ниязов Манас, 11-чи Буркаев Белек, 12-чи Исаков Ильяс. Өздөрү көргөндөй азыр Манас кирген экен, ортого өзүнүн Амадор деген аты менен Токмокко каршы ошол Талабегин Кубан бүгүн жекеме-жекеде аябай жакшы оюн көрсөтүп атат. Өзүнүн аты менен Гүлөнү менен бир дагы жолу ортодон биргеден улакты алдырган жок. 20 жаштагы жигит Кубан деген бала азыр эми кайрадан Ташы дагы калдуу жигиттерден экен. Ташы өзүнүн өнөктөштөрүнө жулуп Манаска өткөзүп берди. Манас эми эмне кылат болот экен? Манас эми акырындан Манас 3-1 тууган Ниязовдун дагы такымдары иштөө аябай кыйын жигит. Токмоктун жигиттеринде жаш балдары болсо дагы ушул такымдагы Манастын такымындагы улакты жүрүп алып эми Баешка өткөзүп берип кетти. Баеш эми Золотой менен азыр оң такымга басып алып, өзүнүн командасына дагы 10-чу пайда алып аракет кылат. Өздөрү көрүп атасыздар. Аттар бар жатып, камысы дээринде бар аттар. Аябай үймелген, буйтаган. Ошол осундай бергенде казанды көздөй өзү эле атырып чуркап барып туруп берген аттар. Баеш Ниязов 12-чи номерда Тыныстан деген жигит, Жапиев Тыныстан, мында ушу 20 жашка чыга элек бала экен, аябай жакшы оюн көрсөтүп атат. Мынакей азыр Достук командасынын капитаны 10-чу улакты өздөрүнүн каршылаштарынын казанына салып кетти. Сиздер көрүп атасыздар. Бирок ошентсе дагы Токмок командасынын балдары, жаш балдар өтүп аткан көп деле маани бербей, аябай аягына чейин ойногон жигиттер экенин көрүп атабыз. 10-0 болуп кетти. Мына биякта бирок эми улакта ушул утуп аткан команда өздөрүнүн атаандаштарына бир улак, эки улак салдырып коюп, жигитчилик кылып бир ойночу эле. Бирок азырынча Достук командасынын андай оюнду кылышкан жок. Мынакей көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бактияр кайрадан ушул улакка эңкейди эле. Токмокко каршы ылдамдык катуу келгендиктен ушул улакты ала албай калды. Эми ушундай дододо топ жарган жигиттер, жүрөктүү жигиттер көтөрүп алып чыгышат.
Бактияр деген жигит мынакей эңкейип ушунча алып чыкты. Ильяс деген жигит мынакей Рома азыр эми тайгаданды айланып акырын казанды көздөй аттын башын кое берет. Окей, 11-0 esep 11-0. Экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрү бүттү. Манас азыр ушул золотой менен чыккан экен. Улак тең болгонуна карабай, бирок азыр аутка чыгып кетти. Бирге бир ойну. Кечээ күнү да Талас командасы менен аябай жакшы биринчи бет ачарлык оюн болду эле, аябай жакшы оюн болгон. Бирок каршы Талас командасы өздөрүнүн школусун көрсөтүп, Достук командасын утуп кетишкен. Белый менен азыр Султанбеков, Балыш мына ушундай жигитчилик деп коет муну. Акырын өздөрүнүн каршылаштарына беришип, бирге бир оюндан мүмкүнчүлүк берип атышат. Эми Токмок командасына мүмкүн чын эле бир улак берели деп чечкен окшойт. Мынакей Азамат бул эми жигитчилик, жаш балдардын көңүлүн калтырбай бир улак берип коелу деп атышат. Бул эми кыргызстарга келип аткан, өткөндөргө келип аткан ушул индерине агалары бир жол көрсөткөн бир жакшы жөнөлгө келген жаңы командалардын көңүлүн калтырбай бир улак, эки улакка чейин, үч улакка чейин берип коюп жүрүшөт. Бул эми жигит кыргыздын канында бар жигитчилик, калысчылык деп айтса да болот. 7 номердагы ошол өзүнүн ак жалы менен келип Перимбеков Адылбек азыр өзүнүн командасына бир улакты алып келди. Эсеп болсо 11-1. Муну эми ушул Достук командасына чыгып ушунчалык туруштук берип аткан Токмоктон келген жаш улакчыларга дагы таң берсе болот. Ушулардын өнөрүнө тазим болсо болот. Кудай сактай бер. Туура чыгып атты тоскондо ушундай кээде кагылышуулар болуп кетет. Мындайлар болуп эле турган Исналиев Чыңгыз 1993-жылы бола, мынакей өзүнүн Мальчик деген аты менен, Карагер деген аты менен азыр Казанды көздөй чабуулун баштады. Тилекке каршы эми тажрыйбанын астыгы монча акматындагы адамдардын сүр дагы аябай чоң маани берет. Аттар сүрдү биринчи чыгып атканды кылып атышат. Казанга жеткенден кийин жакшы эле жетип, жеткенден кийин кичине ошо Казанга улакты салган кичине ыкмалары болбой жатат. Бу дагы эми Кудай буйрса келечек алдыда бул балдар жүзүндө болобу. 17-жылы Кудай буйрса Манас оюндары нарын жергесинде болот. Ушул нарынга барганда ушул балдар ойногонго жетишип калат, жарап калышат. Азыр Достук командасы каалагандай улакты жулуп алышып, бирине-бири өткөзүп оюнду көрсөтүп атышат. Бул эми кыйналбай, акырын машыгуу процессиндеги оюн көрсөтүп атышат. Аттар чуркап, сууттуш керек. Ошон үчүн оюнун кандай болсо да кичинекей оюн көрсөтүш керек болсо 12 номердагы Исаков Ильяс деген жигит экен.
азыр болсо өзүнө көргөндөй Адылбек Казандын түбүнөн Адылбек жылып алды. Кой берем атты. Кичине мына ошол атты алганда, улакты алганда Казанга чыгууга кичине күлгүрөөк аттар минген балдарга ушуну өткөзүп берсе, азыр эми достук командасындагы экинчи улакты салдырганга мүмкүнчүлүк беребиз деп турат окшойт. Мына азыр өнөктөшүнө Жыргал деген балага 10 номурдагы мальчик деген аты менен басып алды. Мынакей жаш балдар 20 жаштын тегерегинде 21, 19, 16 жаштагы балдар бар экен. Мына ушул балдарда коркпойчу жерге чыгып ойноп атканына экинчи улакты Азамат мынакей ушинтип кабай. Эми ушундай мүмкүнчүлүк берип атканда ушул агалардын мүмкүнчүлүгүн колдонуп кетпей, мынакей эми 12 номурдагы Тыныстан азыр ойнотуп ушу атты создуктуруп анан ушул Казандын түбүндө ыңгайлуу жерди издеп, кайсы жерде эң эле ачык жери бар экен карап туруп анан ушул аттын оозун кое берип күнөтүп урушат. Мүкөнбаев Рамзат азыр эми кайрадан улакты Мүкөнбаев Рамзат жылып алып Казанды үстүгө өөрүп атты. Жеке каршы түшпөй калды. Эми кээде ушундай болуп калат. Жакшы кыйын улакчылар болсо дагы кээде жаңылатып кээде аты качат, ошол командадан кээде карайбыз бала улактай болуп калат. Кыяс улакты басып алып Талас командасында Талас командасынан кийин достук командасына эми жаш балдар менен ойнош кыйла эле жеңил. Аттар деле чарчабай, өздөрү деле чарчабай, бир жакшы шер жазган бир оюн кылып атат. Мынакей 12-чи улак 12-1 эсеп. Алдыда дагы саналуу мүнөттөр жана ошондой эле 3-чү бөлүмдө бар. Улак кайрадан ортого оюнга берилди. Өздөрү көргөндөй мынакей Бакуля келип азыр улакты эңгенге аракет кылды эле. Эми токмоктон келген жаш жигиттер болсо да кайсы балан тош керек, күндө тош керек экен дешет. Улакты болсо мынакей Адыл улакты эми басып алды. Бактияр жабышып атып жеке каршы жаш болсо да билеги күчтүү, такымы күчтүү жигиттер бар. Аттарды ойнотушуп Акжал деген аты менен азыр бардык аракетин кылып атат. Өнөктөштөрү баягы кичине жашыраак болгондуктан ошол бирине бири жакшы жардам бергенге кичине болбой атат окшойт. Өткөзүп беришти. Мына Кубаныч алды. Бу дагы жаш жигит өзүнүн Күрөң деген аты менен. Мынакей азыр эми кичине ачылды эле Кубанычка. Эми давай бизге каршы достуктун 4 оюнчусунан келип ыргыт. Эми эмне кылсын? Жаш жигит азыр
такымдан чыгарып колго алайын десе жулуп алган атышат. Такымдан чыгарбай барайса казанга кеткенде чыгарып үлгүрбөй алып алдындагы аттар дагы шайлап алар дагы көз ачып күнгө чыктып каларына кетип өтүп кетип атышат. Эми азыр Жыргал Шайдалиев Жыргал алды. Бул дагы жаш жигит 10 номерде ойногон Токмок командасынан сал Азамат экен мынакей Шайдалиев Жыргал 10 номерде 1993-жылы төрөлгөн жигит Токмок командасына экинчи улагын салып кетти. Бул жерде эми эмгек трудовой деп коет, трудовой улак деп коет. Эмгектенип өзүнүн эмгеги менен кара күчү менен салып кетти. Бүгүн менен бул жерде болсо оюн эрежеси созулуп калды. Анткени улакташылгандан кийин улакчылардын бардыгысы ортого чыгып кетпейинче ошол киргенге болбойт. Азыр болсо ушул улакты ортого эмес четке таштап койгон үчүн Достук командасынын оюнчусу жазы мамысына кетти. Бул болсо азыр бул Мамет Майлыбашев Таш экен, ортого ойноп аткан жигит. Азыр эми Достук командасы азыкта ойнойт, бирок азыр Манас экен, Нияз Манас Гүлсар деген аты менен басып алып 13-чү улакты таштаганга кетип баратат. Бул жигиттер болсо баарыбыз жакшы билебиз. 3-1 болгон бетбөрдө канча жылдан бери ойноп келе жатат. Кыргызстандын баардык мен деген кыйын командалар ойношту. 3-1 бирдей бийликтери күчтүү. Такымы күчтүү. Аябандай жакшы кыйын жигиттерден 3-1 тууган тең, 3 тең бирдей ойноп атышат. Мынакей азыр жаңы эле айтылды эле, ушул ортого таштаса болбойт деп Намазов Рыспек дагы 2 мүнөттүк айып мамысына кете турган окшойт. Калыстар дагы аябагандай туура чечимдерди кабыл алып атышат. Мынакей эреже деген эреже канчалык Көкжал болсун да канчалык утулуп убакыт ушул командага каршы ойноп атса да, бирок эреже менен ойнош керек. Улакты ортого таштай турган болгондон ортого таштап, андан кийин гана кеш керек. Мынакей азыр Бабуш Султанбеков Бабуш экинчи номерде Белый деген аты менен тилекке каршы түшпөй калды. Азыр эми Бактияр Жабагдиев деген Орус командасынын 5-чи катарында ойногон жигит. Бирок ташы кирди ойногон. Азыр эми токмоктуктар астыкта ойноп калышты. On üç 2 барлап ошол үчөөлөп улакты салып кетишти. 13-чү улакты Достук командасы. Экинчи бөлүм дагы мынакей
аягына чыкты. Эсеп 13-2. Эки командага тең ийгилик каалайлык. Эми мына чечүүчү 3-чү бөлүккө чейин сиздер менен бирге мен Айзат Таканов жана Токмок командасы менен Ош областынан келген Достук командасынын беттеши. Эсеп 13-2 Достук командасынын эсебине үчүнчү бөлүмдө башталды. Үчүнчү бөлүм башталды. Бул жерде эми айта кетсек, ушул Достук командасы жатыккан көп жылдан бери ойноп жүргөн балдардан чогулган команда. Токмок командасы болсо бүт бардакча жаш биринчи 20 жаштын тегерегиндеги 16 жаш 17 жаштагы балдар бар экен арасында. Азыр болсо эми Бакуля Талабек уулу Бактияр басып алды Месси менен 7-чи номерда. Бул эми барысага белгилүү ушул оюнчу 14-чү улагын алып жөнөдү. Мынакей Талабек уулу Бактияр 14-чү улагды таштады. Бакуда ушул калың кыргыз эли тааныбайт кабыланда ойноп жүргөн. Анда да 7-чи номерда ойноп көптөгөн ийгиликтерди жаратты эле. Эми Достук командасына келип кайра эле 7-чиде ошол Месси деген атка отурган экен. Бул бала ошол ат башкарган эңимчилдиги, казанга барганда улакты ыргыткандыгы аябагандай жакшы оюндар көрсөтүп жүргөн бала. Азыр эми Достук командасы ошо Токмоктук жаш инилерине мүмкүнчүлүк берди эле. Жекке каршы улакты көтөрө албай калышты. Азыр эми Белый деген ат менен Бабуш деген улакчы экен. Ош областындагы балдарды билесиздер, ушул Ошто кышы менен аламан ойун ойнолот. Мындай чоң торпоктоткон жигиттер, балбан жигиттер, эңимчил жигиттер. Бар эми чын агеси ушул 35 килограммдык улак булар үчүн тебе-тегиңдей эленген жигиттер. Улак оюнга берилгенде эреже боюнча 1 мүнөттүн ичинде улакчылар улакты жерден көтөрүп кетиши керек. Эгерде 1 мүнөткө чейин улак көтөрүлбөй калса, анда 1-1 оюну ушул айлампанын ичинде башталат. Азыр эми япончик менен Манас кирген экен. Ниязов Манас Достук командасынан эртеден бери ушул жекеме-жекеде бербей аткан Токмок командасында Кубаныч деген жигит өзүнүн күрөң аты менен мынакей дагы алып басып алды. Аябагы эңимчил жигит. Кудай буйрса келечекте кыйын деген, менмен деген командаларда ойной турган жакшы келечектүү жигит экен. Мынакей баарыңыздар тең ушул баланы таанып алсаңыздар болот. Талайбек уулу Кубаныч 1994-жылы төрөлгөн жигит. Эми эле мектепти бүтүп-бүтпөй ушул чоң аламандарга, чоң оюндарга, Кыргызстандын биринчиликтерине келип ойноп аткан жигиттер бар. Жүрөгүндө жалы бар. Аябагы жакшы жигиттер. Бойлору деле кичинекей, арык. Бирок ушул билеги күчтүү, такымы күчтүү жигиттер. Кыргыздын намысына жаралган жигиттер бар. Бак эми кайрадан берден жекеме-жекеде башталаткан болду. Ниязов Кыяс 8-чи номерда кирди. Кубаныч менен бирге. Өзүңүздөр байкагандай эле кайра эле Талабек Кубаныч ортодон ошол улакты жекеме-жекеде да утуп эңип басып алды оң такымга. Ошол Манас Нияздар ортого киргенде көп командада балдар улакты ала алчу эмес эле. Ушул жигит эртеден бери 3-чү бөлүктүн жарымы бүтүп калды. Ошол канча жолу 1-1 ойун ойносо Кубанычтан Достуктун жигиттери каршы ала алган жок. Бирок ушул тажрыйбанын астынан жаштыкпы, кароосу толуу эле жигиттерден ушул улакты баскандан кийин акырын жылып алып атышат. Бул дагы тактика мүмкүн. Майрабашев Ташы
4 салмадагы япончик менен кирди. Ташинобосо өзүңүздөр билесиздер. Кеченки Талас командасы менен ойногондо аябаганда жакшы оюн көрсөттү. Япончик менен бирге ушул ат менен бала айкалышып калганда жакшы оюндар көрсөтүлөт. Ташы мынакей 15-чи улакты таштаганга кетти. Оп-оңой эле, эч кандай тоскоолдук жок эле. Ушул улакты аткан чоң текелерди 70 килден жогору ушул торпокторду аткан жигиттер аламанда ошто бир келгенде 35 килдик улакты жөн эле тобур аткандай эле ыргытып койчу. Өзүлөр көрүп атасыздар, мына ушул жигиттер кыргыздын намысын коргоп Азиянын биринчилигине барганда ушул кыргыз эли үчүн бир жакшы бир намысты алып келет болсо керек. Азыр Нияз Манас баарына биринчи болуп келип улакты эңип оң такымга басып алды. Эми Казан азыр апка чыгып турат. 16-чы улак. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул улакты көтөрүп кеткенде достук командасы каргы жигиттери жабышып турган жылуу болуп атышат. Мына Бактияр менен азыр Кыяз экөөлөп ой азамат экен. Бул Мурат деген жигит, Тансор деген аты менен ушул эки карбы жигиттин жабышканына карабай ушул улакты жулуп алды. Бул жерде кесмейлер акырындан ушул өздөрүнүн катышуулаштарынын бөлмөлөрү башталат. Абайлабаса катуу келип уруп коюшат балдар. Ушул эми оюн ичинде билбеген менен ошо оюн бүткөндөн кийин көптөгөн балдар доктордун тез жардамдын жардамына муктаж болуп калышат экен. Эми кыргыз болгондон кийин ошол анча-мынча карашпай ошол ыргыт Кыяз мынакей азыр эч ким жок, өзү каалагандай барып ыргытат. Бирок Мурат азыр кетип калды. улак. 16-2 Тилекке каршы бул Токмок командасында менимче жакшы улак. Исаков Айбек, бул дагы ушул достук командасындагы эң жаш улакчылардын бири. 17-чи улакты саналуу секундаларда десек да болот. Ошол ортодон алып туруп тайгаганга салып кетти. Исаков Айбек өзүнүн Шумкар деген аты менен
Abdullah'ın emrinde. Abdullah emrinde. Kayradan bayağı şeyini oldu mu? Bu oyda emeği bayağı kommentariy. No, 5 kommentariy topladı mı? Oşonday ulak болып kaldı. 17-nче ulak salıp gitti. 17-nче karşı 17 ulak bayağı sala almay kaldık şöyle. Üzerinde Tokmak komandasına ilgilik kalıp ederken hazır çabulun başlaştığı Tokmak'ın жаш жигиттери Манас hazır жабыш болгон экен. Манас жабышкан улак салынчы меселе. Бирге бир турган аттар ушул бир командада 1 же 2 ат болот. Мунун баардыгы эле аттардын баарысы үйрөнүп тура бербейт экен, баасы жакшы эле ээринде бар жылкы. Ушул баарысын байкаса ошо кыргыз жылкысы, тазагандуу жылкыларда мындайга мынчалык туруштук бере алышпайт. Ушул жеке-жекеде азыр эми кайрадан ушул Талабек бул Адылбек экен. Адылбек 7-сыныптагы өзүнүн ак жалы менен алып чыкты. Эми 4 yaşlı körünet yaşlı körünet bakış gerek. 6. номерде басып Адыл жана Кыргызстан. Балыш жүрүп кетти. Өзүндө Белый деген ат менен мынакей азыр казанда остой кое берип өздөрүнө 17-нчи улак салганы турушат. Азамат экен. Бактилек деген жигит мынакей казандан атын аттатып ушул улакты салдырбай кармап калды. 95-жылы төрөлгөн жигит экен. Бул дагы кандай жаш. Үйрөнүп атат азыр. Манас. Кой. Кет. Yaz Манас азыр эми улакты басып алып созуктуруп ойноткон турат. Эми достук командасы кичине убакытты созсо болот. Аларда экөөлөп бууп көргөр кандай жаш болсо дагы кандай карылуу экөөлөп бууп кармалашкан.
17-ci улак. Дишан Алсейитов бул дагы мурунку Кабылан командасынын оюнчусу. Ошо 9-чу номерда девятка деген жок Дон деген аты менен келип түшпөй алган улакты салып кетти. Ошентип 17-2 Достук командасы ийгиликке жетишти. Токмо командасына да жакшы жеткенде ийгиликтерди каалап кетелик. Жаман эмес, аябай жакшы оюн көрсөтүштү. Бул жерге биринчи ирет келип, ушул бирде улак салбай кеткен командалар болот. Жаш балдарға басына рассылып білдірді. Daim oynatırlar. Yapmak komanda. Yapmak komandasına. Dostluk komandasına.